Мен Чубак Жалилов. Мени коргоо максатында уюштурулуп жаткан митингге эч кандай тиешем жок. Бул сыяктуу элди дүрбөткөн чагымчыл аракеттерди мен колдобоймун жана чын жүрөгүмдөн жектеймин. Бардык маселелер укук талаасында чечилүүсүн туура деп эсептеймин. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: ызы-чуу, фитналар болгон учурда олтуруу туруп туруудан жакшы. Туруп туруу баскандан жакшы, ал эми басуу жүгүргөндөн жакшы. Ким бул ызы-чууга жүз алса, ызы-чуу фитна ага беттенет. Ушундай кыйын кезеңдерде ким кача турган же сактана турган жер тапса, анда ошол ызы-чуу фитнадан алыс качсын, ага жолобосун дейт Имам Бухари, Имам Муслим риваятында. Ардактуу журтташтар, ар бир айтылган же жазылган сөз чындыкка кошо бербейт. Көркөм шариятыбызда айтуучуга маалымат чыккан булакка өтө терең маани берилет. Кредит алып үйлөнсө болобу? Шартка байланыштуу ушундай болуп жатат. Оюңуз айтып коюшуңузду суранам, рахмат. Жок. Сен кредити жок эле катын ала бер. Анан экөөң иштеп тойдо кутуласың. Же халал карыз ал дагы, карыз алып катын ал, катындан карыздан кутуласың, катын жеңге калат. Ошондагы. Бирок кредит алба. Жашооң башталгандан андан баштаба. Той сүннөт. Эмне? Бир сүннөт ишке ашырам деп арам иш кыласыңбы? Ошондон туулган балдарың кандай болот сеники? Андай тойдун кереги жок. Айылдын молдосун чыкыр, 2 кампир 2 чалды чыкыр, кара корозду сой, жүнүн жулуп сууга сал, бир гана шорпо даяр. Мына молдого 50 сом айылда болот ошо. Кет ошо менен бүттү, бир короз 50 сом пул. Дагы эмне керек? Анан махырды кийин бересиң тапканда. Жалган сүйлөөгө туура келип калса, жалган айтууга болобу? Болот 3 учурда. Аялың сулуу эмес, сулуу деп айтсаң боло берет. Күйөөң былжырак, күйөөңү эркексиз, азамат, ушундай болуш керек деп, мен сиз менен сыймыктанам деп аял күйөөсүн мактап койсо, бул дагы өзү былжырак, өзү лапашаң өзүчү. Бирок боло берет. Анткени аял киши күйөөсүн урмат кылып көтөрсө, күйөөсү да хан мүнөз келет. Сен адам эме эркек эмессиң, сенин колуңан бок деле келбейт деп кечке катын сайрай берсе, эркектин духу өчүп отуруп барып, үйдөгү иттен айырмасы жок болуп калат да. Ошол эркекти эркек кылган касиет катын менен берилет да. Өй, атаңарга айтам. Өй, атаңар келет. Атаңар отурат бияка. Атаңардын баш кийими, атаң деп айтсаң, балдар көтөрөт, өзүң көтөрсөң, сен жакасына ак кылып көчөгө чыгарсаң, катын урматтаган эрди элдин баары урматтайт. Эл урматтаган эркектин катыны да урматталат. Чыныгы мусулман экендигибизди кантип текшерсек болот дейт. Мусулмандын башына кыйынчылык түшкөндө, ошого кыйналсаң, чыныгы мусулман болосуң. Мусулман башына кыйынчылык түшкөндө кыйналбасаң, анда чыныгы мусулман эмессиң. Чыныгы мусулман болосуң, Куран окуганда жүрөгүң эзилип ыйлагың келе турган болсо. Чыныгы мусулман Кудайды эстегенде, акыретти эстегенде көзүңө жаш келе турган болсо. Чыныгы мусулман багындатуу убагы келгенде тозокто эстеп дароо туруп кете турган болсо. Чыныгы мусулман куптан окуйга барып болгон болсоң, эртең менен окуйм дебестен дароо жатып, жатпастан турда куптан окуй турган болсоң, чыныгы мусулман мына ошол отурмат туруп турган. Чыныгы мусулман аялыңа мурда апаңы, досуңа мурда атаңы урматтай турган болсоң, чыныгы мусулман болосуң. Ошондо ушет үйрөтөбүз. Күнүгө эсептей бересиз. Менин ош туура келбеди. Интернетте бүгүн жүрөт. Эгер адам келаткан адамдан жакшы жыт келсе, ошонун кебетеси дагы жагымдуу деген маанайды адамга калтырат дейт. Сен жакшынакай атырууга жакшы жыт койсоң, адамга келгенде бир жытың келет да, жытың келгенде ошонун мээсине барат экен дагы, ошонун кебетеси да сен кандай гана болбогун, сенин кебетең жакшынакай көрүнүп, тигил адамга таасир берет экенсиң. Элде сөз бар, адамды кийимине карап тосуп аласың, аны акылына карап узатасың деген. Ошон үчүн тосуп алгандагы мааниге, ошон үчүн атырларды, жыттарды жакшылап эме кылып, үстү башын оңдош керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өтө жакшы жыттанган, эч убактандан жаман жыт келген эмес. Ал эмес тери дегенде да ошо териден жакшы жыт чыгып турган пайгамбарыбыздан. Пайгамбардын сүннөт эң көп карманган Абу Ханифа Азирет да алыстан келатканда өзүнөн мурда жыты келчү. Анан Абу Ханифа дегенде Абу Ханифа кирип калган, анткени атырга акча аяган эмес. Атырга акча аяган эмес. Пайгамбар алейхиссалам айткан, эгерде бирөө атыр сунса атырдан баш тартпагыла, ак сунса актан баш тартпагыла деген пайгамбардын өзүнүн осуяттары бар.